Ар бириңиздердин үйүңүздөргө тынчтык каалайм, амансыздарбы туугандар. Назарыңыздарда Семетей баяны көрсөтүүсү мен сиздерге токтогон жерден кепти улап айтып берейин. Эмесе жакшылап кулак төшөп угуп туруңуздар. Ошентип Семетей Ногойдун 14 күлүгүн алдына салып айдап алып, Акункандын шаарын көздөй жигиттерин ээрчитип, жанына Күлчора менен Канчорону кошуп алып анан жолго чыгып кетти дейт. Далай белдашып, далай жер басып олтуруп, тиги Ополдун нар жагындагы үргөнчтүн жээгине жетип барып калды дейт. Манастан калган чоң дүрбө чыгырыгын имерип, чындап көзгө жиберип дейт. Эки жакты чалып калган экен. Ошондо жолу мүйдү тиктирип, гүлазыгын алып чыгып, атын жайдактап, жел аргыга байлап, эки жакты чалып, алыстан тиктеп олтурса, баягы үргөнч үрөйдү учуруп кирип алган экен. Анын аркы жагында карап олтурса, тигил Оогандын шаары көрүнөт. Эми ошол Оогандын шаарын Манаста кандай сүрөттөйт, ошону бир аз китептен көркөм окуп берейин. Андан кийин кеп тулайбыз туугандар. Ошондо Оогандын сүрөттөлүшүн карап туруңуздар туугандар. Саякбай Каралаев атабыз барып, аралап жүргөндөй эле сүрөттөптүр да. Муну караңыз. Кыйшайып дүрбүнү кармап олтуруп дейт. Кыябына толтуруп, жакшы кармап олтуруп, көңүлүнө толтуруп, кадимки Акунканыңдын шаарын көрүп ал деми, калайгы кай түрдүү баарын көрүп ал деми дейт. Бул кандай эли бар экен, кандай калайгы, кандай журту бар экен, кандай түрдүү эл экен деп бүт баарын санап, байкап көрдү дейт. Аз эмин артык тарттырган, төөгө жүгүн арттырган, кербенчи жүргөн калың бак, гержегиреги ошо жак сартка чалыш эл экен. Атагын Ооган дээр экен, багалагы балбактап. Алабыла шымы бар дейт. Багалеги балбактаган алабыла шымы бар. Мынушундай журт экен дейт. Так алтымыш канжыга бычагында кыны бар. Ачык көйнөк, жайдак төш, орок мурун, кара көз. Оогандын элинин өңүн түсүн сүрөттөп атат да. Орок мурунураак келген кара көз эл экен дейт. Албан түрдүү журту бар. Абайласаң Оогандын жалгыз түрдүү көркү бар. Жайдын ысык чилдеде казандай кара бөркү бар. Эшек качыр аты бар, эчен түркүн алпы бар, эндей чапан кара көз, эчен түрдүү калкы бар. Туугандар, эми карап туруңуздар, дагы мындай дейт. Ал Оогандын кан экен, касиеттүү жан экен, карыя акун каркы бар. Булуңгур болуп буруштанган, мунарып түшүп уштанган Ооган кыйла жер экен деп, анан Семетей дүрбү салып олтуруп, мына минтип байымдап, мына минтип ойланып жатат. Андан ары мындай улайт сөзүн. Жок экен дейт Акункандын арманы. Казынасын кайтарган нардай кара балбаны. Балбанынын түрдүүсү кыркма сакал, такма чач, кызык экен ушул журт. Чалдыр булдур тили бар, карайгырдай коржоктоп, бул Оогандын элинин катынга кароо жери бар дейт. Бул Оогандын элинин мынушундай аялга кароо жайы бар экен деген сөз туугандар. Бешик көрбөй колдо өскөн сокудай сүйрү баш бар дейт. Эми ар бир Оогандыкты сүрөттөп атат да туугандар. Булар дейт бешикке жатпайт экен. Биз Орто Азиялыктар, айрыкча мына кыргыз журту, казак журту, биздин тууган уруктар бешикке жатып башыбыз тоголок дейт. Ал эми булар бешикке жатпайт экен, сокудай болуп башы сүйрү экен дегенди айтып атат. Кызыл кишмиш мейистен кымбатыраак ашы бар. Атагын Ооган дээр экен, чабалыраак эл экен дейт. Мына мындай сөздү айтып атат туугандар. Бул эркектери бир аз чабалыраак, чабалыраак дегени согушчан эл эмес экен дегенди айтат да. Кече Канатам Манас барында ушуну чаап олжалып, олжосуна пил алып, пилге жүктөп, дилди алып, кара көздөн миңди алып дейт. Далай пилге жүктөп, булардан байлык, дилде алтын, күмүш, зар алды дейт. Анан кара көздөн миңди алып дегени бул жалаң сулуу кыздан миңди ол жогулуп алып кеткен деген сөз туугандар. Чапкандары ер экен, чабалыраак жер экен. Ургаачысы нак сулуу, айткандары ер экен дейт. Бирок ургаачысы айрыкча кыз кишилери ушунчалык сулуу болот экен, кулпурган деген сөз туугандар. Жоо болушуп калышсак, качыруу уруш салышсак, маңдайынан киришсе, баарын кырып салгыдай, каарына тийсе Канчоро кандарын байлап алгыдай. Бакай кандын байтайлак баарысын олжо кылгыдай. Сары кандын калыгы салыша кетсе кыргыдай, жамгырчынын шайын бет. Замандашып көргүдөй
чапчыша кетсек қоқыстан, чалыша кетсек оқыстан. Өзім кирип өкірсем, жүрегі түшіп өлгідей. Қызы талақ, чабал жұрт, қиямат жүзін көргідей деп, мұны шүнтіп Семетей бұлардың барысының жайын байқап қойды дейді. Мына минтип Семетей Акун қандың еліне мүнөстөмө беріп, Акун қандың жерінің сүретін көріп, шаарының борумын көріп, анамына мындай бүтүмгө келіп, кайрадан баягы дүрбүсүн алып, эки жакка көз салып олтурса, кең ополдун урчукта дейт ба, опол тоонун урчукта дегенди айтып атат. Салынган тоонун тумшукта, тогуз жолдун тоомунда, бөрү койдун чаркына, ок кыянын оюна, чоң үргөнчтүн боюна, кайрадан дүрбүс алып мындай караса, аккан суунун боюнан Акундун кызы бейбакты төрөң абан көрүп калды эми. Ошондон кийин тетигил Айчүрөктүн борумуна көз салып, алыстат чын эле бул жагында 30 кыз, бул жагында 30 кыз жолум үйдү тигишкен, ушундай сонун селкинчекти курушкан баяк кыздар оюн кылып отушат. Семетей бул кимдер болуп кетти деп кайра карап олтурат дейт. 30 келин 30 кыз. Ортосунда Чүрөктүн өзүн көрүп ал деми калайманды баштады. Караңгүн төрөң коржоктоп өлүп кете таштады дейт. Баягынын кебетесин, баягы Айчүрөктүн борумун көргөндө Семетей тим эле суктанып ийди дейт да. Капырай, букардын катын алдым деп, тетиги букардан катын алдым деп ойлоп жүргөн экенмин, катын албай капырай, мен бойдок жүргөн экенмин деп санын аткып алды дейт. Андан кийин 30 келин 30 кыз оюн салып балкылдап, ортосунда Айчүрөк кызгалдактай жалтылдап. Кынама көйнөк кишичик эми ушул жерде Саякбай Каралаев атабыз мына сулуулардын борумун кантип сүрөттөйт карап туруңуздар туугандар. Кынама көйнөк кишичик этеги чыгып көрүнүп, көңүлү жаш төрөңдүн көңүлү жаман бөлүнүп, көргөн сайын Айчүрөк көр таштай көрүнүп, жашыл ала упай эндик жанагы Чүрөк жеңеңдин оңроодо көрүнүп, көргөн сайын окшоңдоп, төрөңдүн көөнү бөлүнүп, безеленип белсенип, пер ургандай теңселип, башындан алтындан кылган такыя дейт туугандар тетиги Чүрөктү сүрөттөп атат. Аземижандан бир башка Акундун кызы Шулкуя, Кандын кызы Бейтаалай дейт кызы коюн тамаша батпагыдай бекен деп, ушу Чүрөк кыз үчүн дүйнөнүн жапасын тартпагыдай бекен деп, ушу Чүрөк кыз үчүн дүйнөдө мээнет тартпай турган бекен, карачы кандай коос деп жатат. Ар жазайыл буйрукту көрбөгүдөй бекен деп дейт. Кандай буйрук болсо макул болуп көрбөгүдөй бекен бул кыздын борум үчүн, бул кыз үчүн дүйнөдөн кечип кетсем да мейли дегендей, айкалышып Чүрөккө өлбөгүдөй бекен деп, ар тамаша кызыкка батпагыдай бекен деп, айкалышып Чүрөккө ошо жатпагыдай бекен деп, атаңдын көрүң алакчы, менин бууданым атам бар болсо, мурун алчу зайыбым, атасын Кудай жашынан алгандыгы курусун, атадан бала жашында калгандыгы курусун деп, агер атам тирүү болгондо мен буга мурда эле үйлөнөт элем го, тетигил букардан чачкейди алып жүрбөй деген сөз туугандар. Далай тентип курган жан таба албай жүргөн экенмин таласта кыргыз айылымды. Ала албай жүргөн экенмин Айчүрөгөңдү зайыбымды деп Семетей ошолдо эринин жаратыш деп мына минтип турду дейт. Анан Канчоро менен Гүлчорону экөөнү чакырды дейт. Эй жигиттер, тетигил Акун кандын шаарына жер чалып кимиңер баласы барасыңар, кайгуулду кимиңер аласыңар деп мына минтип турганда, тетигил Канчоро аркыбеттеги кыздарды булар дагы көрүштү. Ошондо Канчоро айтып турат дейт. Ой, барбайм деди дейт. Байкушту Кудай урдеми. Келиндер менен эбим жок эке. Кечүү чалам деп жүрүп, кесиретке калбаймын. Кыялап жолуң чалбаймын. Кыздар менен эбим жок, кыяны чалам деп жүрүп, кылмышка минтип калбаймын. Кызга таап айтар кебим жок, ургачы менен эбим жок, барбаймын деп туура айтып, баланы Кудай алганы атамдан артык тууган көк жалдын Канчородай баладан тетигил Семетейдин аскантай көңүлү калганы дейт. Тетигил Канчоро ушинтип айтты. Менин кылактап сүйлөр кебим жок, менин кыз келинге эбим жок ага. Андан көрө бул оорукта калайын, айгайлашкан жоо болсоң айкырыкты салайын. Мен бул жерде силерди кайтарып турайын. Менден көрө аба тетигил Гүлчорону жөнөтүңүз. Өңдүү, түстүү, тим эле кыз келинге шыктуу деп мына ушинтип айтканда, Семетей Гүлчорону чакырып, анан
барып кел деп жумшаганда тетигил Акункандын шаарына чейин кирип кел, Акунканга эскертип кел, Манаска бел куда болгон экенсиң, ай жүрөк кызды сурап Семетей келди деп, мына мынтип айтып кел деп жөнөткөндө Гүлчоро кылчайбай туруп макул деди. Алмамбет уулу Чоронун күмүш кемери курчанып, күндөй бетин нур чалып, өзү баладан шок болуп, абасы жумшап турганда кантип турсун токтолуп. Кабагы бийик заар күч, өлгөндөн кайра түп тартпайт бул, катылганды кылат түс, жаадай учуп закымдап, өз кайнын көрчүн немедей, абасына жакындап, сөлөкөтү сөөлөтү, бөлөк көзгө көрүнүп, жүрөгү ысып сүйүнүп, андан колса Гүлчоро дейт, шай колдогон шерекен, колдогон болбосо Семетейден эрекен дейт. Керек болсо Гүлчоронун эрдиги, эгер Семетейдин колдоочулары эле болбосо дейт, ал Семетейден дагы эр көрүнгөн муну ушундай мыкты эле деген сөздү айтып атат. Ошентип анан Гүлчорого айтканда Гүлчоро макул болду туугандар. Эми мына мындай кеп айтып турат. Ага дейт, менин минип жүргөн Ак Телки деген атым эки жакта көп жүрүп, мунун туягы жешилип калган. Мен тетигил үргөнчтүн суусунан Ак Телки менен аман эсен өтө албайм ага. Ошондуктан мага өзүңдүн минип жүргөн нар буурул атыңды берсең, ак олпокту берсең, мына мындай болуп алып, анан Манастан калган сыр найзаны колго алып, тетигилердин алдына барып турайын, тетигил үргөнчтүн суусунан өтөйүн деп мына минтип айтканда, Семетей бербеймин деп айта албай, тетигин нар буурулду берди. Ошондо нар буурул кадимкидей баягы табына келип турган чак экен. Гүлчоро барып карбайын десе, башын чулгап, тетигил Гүлчорого окуранып, кадимкидей жанына жакындатпай, мына минтип туйлап турду дейт. Семетей барып кармап берип, баа Гүлчоро чапчаң неме токуп, анан минди дейт. Багы Манастан калган ак олпокту кийди дейт. Жоо жарагын алып, шайланып алып, анан нар буурулду мингенде Гүлчоронун бооруму ушунчалык келишип калды дейт. Анан эми Саякбай Каралаев атабыз нар буурулду да мына минтип сүрөттөп кеткен. Угуп туруңуздар, Семетейдин нар буурул, эбелек чөпкө семиргени сүмбөдөй, бул жаныбар буурулдун секиргени бүргөдөй. Көргөндүн жаны күйгөндөй, жайнаган жакшы көкүлү көзүнө ченеп түйгөндөй, чат каягы колоттой, маңдайында кашка тиш таптап койгон болоттой, туягы зор чарадай, арт жагында соорусу эркин жаткан талаадай. Мына туудум деген эне жок, туудурдум деген ата жок. Жел кайыптын баласы, кулам менен куушкан, кыз сайкалдын алгара, тулпар менен туушкан, кыз сайкалдын алгара, тулпар менен туушкан. Чуукканда шашпаган, кулак тунган ок болсо, бир изин ката баспаган дейт. Эми бул чуудан да коркпогон, кулак тундуруп ок тундабышы чыкса дагы үркпөгөн, мына мындай согушта жүргөн буудан дейт туугандар. Ушул жерде дагы бир нерсени айта кетчү сөз бар. Кеп келгенде айтпаса сөз атасы өлөт дейт туугандар. Мына бизде далай жерде көкбөрү оюндары болуп турат. Далай күлүктөр бар Кыргызда. Ошол күлүктөрдүн аттарын бүгүн орусчалап коюп атабыз, арабчалап коюп атабыз. Ар кайсы тилде өзүбүз каалагандай кылып атап жүрөбүз. Ал эми Манаста далай күлүктөрдүн аттары бар. Алгара бар, Ак Телки бар, Көк Телки бар, Сур кийик бар, Ак Кула бар, Нар буурул сыяктуу күлүктөр бар туугандар. Эмне үчүн биз өзүбүздүн минген күлүктөрүбүзгө ушул Манастан алып ат койбойбуз туугандар? Муну дагы эске алып коюш керек. Эми үргөнчтүн жээги жөнүндө ок берейин. Кайың менен тереги жел болгондой шуулдап, кулак тунуп дүпүлдөп, куралы багып зүпүлдөп, атагы үргөнч суу экен дейт бул жердин. Үстү көк буу экен, аңтарылып төгүлүп, төмөн жагын караса төрт дайрадай көрүнүп, төркөч болуп күркүрөп, төрөсүнгөн Чоронун азат бою дүркүрөп, баягы үргөнчтүн суусу кирип турган экен ушунчалык. Тетиге Гүлчоронун жүрөгү кадимкидей түкүлдөп дүркүрөп чыкты дейт дене бою. Бос чалма болуп ылайлап, баатыр сынган Гүлчоро кийин тартып кудайлап, чоң үргөнчтү караса толуп жатат тамаша. Ок тос берип күркүрөп дейт туугандар. Орто жери шарагып, тегеренбей чогагып, деңизден канча чоң агып, ортосу опсуз шарагып, четинен үйөрүп карагып, көргөндө көңүл бөлүнүп, гүл дайрадай көрүнүп, кызыкты көрсөң мындан көр, жаш балаты карагай түү менен суурулуп
жарга барып урунуп баягы суунун үстүндө балаты карагайы болобу, отуну болобу, дөңкөчү болобу, ташы болобу, кар болобу, муз болобу, көчкүсү болобу мына минтип агып атат дейт туугандар. Жардын боору туурулуп, карап туруп Гүлчоро заманасы куурулуп, кокту чап бары жошулуп дейт. Эми ошол баягы суунун жээгиндеги анча мынча тумшук, нары жагындагы баягы чопок кызыл кум жуулуп сууга улам агып атты дейт. Улам көчүп көрүнгөн жеринен ата кызчу туура суу ар кайсы жерден сороктоп, миң жеринен кошулуп, карагай менен салагып, кайың менен талагып, үйөр болуп жыйылып, чет-четине урунуп, көрүп турган чоронун Кудай сактай көргүн деп кечмек турсун ошондо заманасы куурулуп, баягы Гүлчоро мына минтип туруп калды дейт. Ойго куй, бул суудан эми кантип өтөмүн деп мына минтип ой кылып калды дейт. Анан бул үргөнчтү кечкен жан кыстоо тартып өлбөйбү, кыямат жүзүн көрбөйбү. Кечкен кайра тартабы, кес болгон аман кайтабы. Жылан кыштай суу экен, абам Семетейге жетейин, суусу кыйын экен деп, абама кайтып кетейин деп ушундай ой кылып ийди дейт. Жанагы сууду көрүп үрөйү учуп, бирок артка тарта албайт, артка тартып кетейин десе, аркы бетти караса, аркы беттеги баягы ойноп жүргөн сулуу кыздардын баарысы перидей болуп көрүнүп, тетиги үргөнчтүн аркы бетиндеги Гүлчорону карап туруп калышты дейт. Ой, бул сууга салган атабы деп мына минтип кызыгып караганда, артка кетип калганга намысы жар бербейт. Анан карап турса дейт, ошондо аң-таң калып Гүлчоро ар көздү караса, 30 келин 30 кыз оюн баштап жатпайбы дейт. Эй чиркин, ортосунан ай чүрөк кызгалдак тайгылактап, кынаба 5 мант суп көйнөк, кыйын сулуу бейбактын этеги чыгып булактап дейт. Аны көргөн баягы Гүлчоро тетигил кыздардан намыстанып, эми кандай кылсам деп ай атын туйлатып мына ошол жерде эки жактан кечип истеп туруп калды дейт. Карды көр да этин көр дейт баягы чүрөктүн туугандар. Кар үстүнө кан тамса, канды көр да бетин көр дейт. Шекерди көр, сөзүн көр, чолпонду көр, көзүн көр. Бели кындай, бет айдай, белгилүү сулуу чүрөктүн баса түшүк жаркылдап, алтынданган тумарча омуроодо калкылдап, кыз келинчек жанаша, кыйыны чүрөк ичинде кылып жатат тамаша. Күлкүсү күндү батырып, тамаша таңдың атырып, селкинчектин артынан шабыят оюн салыптыр, кыз келиндер аралаш кызышып ойноп калыптыр. Гүлчоро тетигил беттеги турган кыздар баардыгы үңүлүп, ой бул баатыр эмне кылып ийер чын эле ушул күрпүлдөп кирип турган сууга салып берки бетке өтүп келер бекен, же баягы кубаты жок, жүрөгү жок, суудан кайра нары тартып кетер бекен деп карап калганын байкап калган немен намыс артка тарткысы келбеди. Мына минтип турат. Ой атаңдын көрүп алалык, аккан суудан мен корксом, ашкере Кудай урабы, Гүлчоро суудан кечет деп, Азирейил жалаңгыч аңдып мени турабы, агын суудан чын коркуп, ашкере Кудай урабы. Кой, толгонуп кетсем жолдо деп, тобокел Кудай колдо деп, тирүү жүрсөм жыйган бер, өлүп кетсем ыйман бер деп, кыздарга шылдың болгуча кыямат жүзүн көрөйүн, катынга шылдың болгуча агып өлүп бусуудан капилет жайды көрөйүн. Буурулду мени үргөнчкө, Алмамбет деп айкырып, манаста ураган чакырып, кара жаак камчыны кармап, колгоң имерип, кайып сындуу буурулду капталга тартып жиберип туруп баягы сууга кирип кетти дейт. Сууга секирдип ат киргенде, эми суу ушунчалык күрпүлдөп турат. Баягы бир чөгүп суудан көрүнбөй калды дейт. Тетигил жакта карап турган кыздар чуркурап ишти дейт. Ой, буга эмне болду деп. Ошондо анык кайып буурулат. Кирген жерден сүрдүгө түшүп оңолуп, бой токтотуп октулуп, кирген жерде жок болуп, буурулуң жок болгондо 30 келин 30 кыз тегеренип буркурап, алакан шак коюп, эр өлгөндөй чуркурап, кошомат кылып көп кыздар өйдө төмөн жүгүрүп, Гүлчородон түңүлүп, ээленип кыздар чуркурап, эр өлгөндөй буркурап, келсе чиркин баланы атайын каалап көрсөк деп, бир ай кашып балагандан кийин өлсөк деп тиленип жүрөт кыздарың. Биздин элде жандар көп, 12де балдар көп, эвин таап кийим кие албайт, этегин жаап сый албайт деп баягы кыздар тетиги Гүлчорону көрүп, өзүнүн элиндеги, өзүнүн журтундагы балдарды мына минтип айтып ирди дейт. Эмдигиче ал балдар энесинен уялбайт. Кызыл гүл экен өчтү деп, кызыл кырчын жаш бала кыямат көздөй көчтү деп, ээлигип кыздар буркурап, эр өлгөндөй чуркурап, ак болотун даталып, адис болгон буурулат, алдырбай жүрөт үргөнчкө, агынын көздөй маталып,
көк болоттон да аталып, көл дайраны көп кечип көнүк болгон буурлат, суунун киргенин көздөйм маталып, маңдай тиши жаркырап, өйдө төмөн кетпестен адис болгон буурлат, туура сүзүп шаркырап, төрөдөй болгон чунака үстүнөн ак көк ак көрүнүп, алак көк күркүрөп баланын төбөсүнөн аша төгүлүп, баягы суудан чыкты дейт түм эле үстүнөн баягы ак көк суунун көөгө төбөсүнөн ашып мына минтип, баягы буурлат суудан кайра сууруп чыкты дейт Гүлчорону. Мына ошондо ал көбүктү көргөндө карап турган көп кыздар анык эми өлдү деп көзүнүн жаш төгүлүп шайголдогон Гүлчоро кызыл буурул ат минип күчөп келет көрүнүп. Күчөсө кыздар сүйүнүп, баа бединде буркурап, жакын кирип келгени жана кызык жанабар. Үйөр чогулуп, бири-бирине тийишип, агып келет оолугуп, баа үйөрдөй болгон тамыр, таш, устун, дөңкөчү чогулуп алып, баа суу менен агып келет атта. Ошондо дейт, агып каптап жетээрде, өлүм кылып өтөрдө, Алмамбет уулу чороңуз сыр найзаны көтөрүп, алдына келген үйөрдү алдынан түртүп жиберип, артынан келген үйөрдү артынан түртүп жиберип, адис болгон эмедей антип келет Гүлчоро. Жөлөгөнү бир тогуз, жөлөп калган чак экен, колдогону бир тогуз, колдоп алган таба экен. Суу ичинде баланы жылаңач кызыр Жашайдар жылоосунан алыптыр. 40 жылтен кызыр Ильясы кыйындап сүрөп калыптыр. Алып кара куш Зумрук суу ичинде баланы алып кетчү эмедей арбайып бутун салыптыр дейт. Баягы кыргыздын колдоочулары мына минтип Гүлчорону суудан өтүп бараткан жеринен мына минтип колдоп калышыптыр дейт. Нардай болгон буурлат айныбай сүзүп үргөчтөн айлансам болот бууданга, айланма ак жар чөңөр бар, ылайлап кетсен нар буудан ашкере өлөр кемер бар. Аны да билет буурлат дейт. Эми ушундай суу катуу туугандар ылдыйлабай төп сүзүп, айбандан эстүү жаныбар ашпай шашпай бет сүзүп, айбандан эстүү Кудай ай акындын кызы чүрөктү тууралап сүзүп алыптыр. Бугу кечүү дегенге бура тартпай бууданын жакын кирип барыптыр. Бугудай мойнун бурады, буйду албастан ал жардан кашатка ыргып чурады. Суудан чыкты кылтылдап, булгаары тердик көк токум, бурчунан суусу былчылдап. Ошентип баягы Гүлчоро нар буудан менен баягы үргөнчтү кечип арып өттү дейт кадимкидей туугандар. Чоң токумдун бурчунан куйлук суусу шороголоп, тайган иттей кылтылдап, алтын така күмүш мык анық тұлпар буырылдың таманында жылтылдап, сай-сайлап жүні бөлініп, жал құйрықтан аққан су бөлөк-бөлөк төгіліп, омыртқа менен қабырға устыққан бөлөк көрініп, етіне келген сойылғыр балтыры буқа беліндей, басқаны сырттың желіндей. Қыздарға жақын қалғанда жорғоланып қылтылдап, жорғы шығып былқылдап, мұны шүнтіп, баяғы үргөнчтің суысынан Гүлчоро кечіп өтіп, тетігіл жақта тұрған жалаң перидей болгон сулуулардын арасын аралай чаап баратат туугандар. Калган бөлүгүн кийин көрсөтүүдө айтып берем. Бүгүн эми барыңыздар менен коштошмокчумун. Аман болуңуздар туугандар.